Assalamu alaikum. Бүгүнкү сиздерге айтып берүүчү окуям ак жүздүү адам менен кара жүздүү адамдын окуясы. Эгерде биз адамдарга эмнени сездирген болсок, адамдарга эмнени тарттырган болсок, ошол нерсе адамдардын эсинен чыкпайт. Дайым эсте калышы мүмкүн. Ошого кимдир бирөөгө бир нерсе айтуудан алдын же бирөөлөргө бир нерсе сездирүүдөн алдын өтө кылдаттык менен, этияттык менен жакшы мамиледе болсок. Себеп адамдарга кылган нерсени унутуп коюшу мүмкүн, бирок эмнени сездирген болсоң, адам эч качан унутпайт. Бир Европада болгон окуя бул. Самолетто бир канча жүргүнчүлөр кетип атат дейт. Жүргүнчүлөрдүн арасында ак жүздүү адам менен кара жүздүү адам бир жакын болгон местага отуруп калышат дейт. Ошол убакта ак жүздүү адам жанында кара жүздүү адамдын отурганын көрүп, өзүн кара жүздүү адамдан жогору сезип, андан өзүн жакшы сезип, стюардессаны чакырат дагы. Мени бул кара жүздүү болгон адамдын жанында отургузбагыла, мен бул жерде отурбайм дейт. Стюардесса сөзүн угат дагы. Самолеттун капитаны менен сүйлөшүп келейин дейт дагы. Капитана карай багат алат. Самолеттун капитаны менен сүйлөшүп келет дагы. Ошол отурган эки адамга кайрылат. Кечиресиз, биз сиздин сунушуңузду кабыл алдык. Сиз туура айтасыз, мындай жагымсыз болгон адамдын жанында сиздин отурууңуз мүмкүн эмес дейт дагы. Сизди VIP бөлмөсүндө бир место бар экен, ошол жерге которууну чечтик дейт. Ошол убакта ак жүздүү адам өзү даярданып баштаган болот. Эми ордунан турайын деп, ошол жака көчөйүн деп атса, кечиресиз. Бул жерде биз сизди айтып аткан жокпуз. Биз бул кара жүздүү болгон адамды айтып атабыз. Мындай өтө сонун болгон адам сиздей ичи тар, улутчул, бөлүнгөн адамдын жанында, ичи бузулган адамдын жанында отуруусу мүмкүн эмес дейт дагы. Кара жүздүү адамды ошол VIP бөлмөсүндөгү бир местага жайгаштырат. Ошентип айткандан кийин ошол самолетто кетип аткан адамдардын баардыгы кол чаба берет дагы. Ошол жылы ушул стюардесса менен ошол самолеттун капитанына сыйлык ыйгарылат. Бул окуядан алынуучу эмне сабак? Эгерде биз бирөөлөргө бир нерсени сездирген болсок, ал эч качан унутпайт. Эгерде бирөөлөргө биз кылган жамандыгыбызды, кылган жаман иштерибизди унутуп, кечирип жибериши мүмкүн. Бирок адамдар эч качан бирөөгө бир нерсе сездирген болсо унутпайт экен. Ошого кимдир бирөөлөргө мамиле кылардан алдын же бир нерсе сездирерден алдын ойлонуп чечим чыгарсак жакшы болот.